Бахус аталышындагы рейдке бөлүштүрүү үчүн алгач Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында кызматкерлер сапка тизилип, андан соң Манас шаарынын жана Сузак райондорунун аймагына бөлүштүрүлдү. Акцент эмнеге кыласың? Мас болуп айдап жүргөн муналарды караган айдоочулар чара көрүш керек. Алдыда келе жаткан жаңы жылга карата коомдун коопсуздугун көзөмөлдөө максатында түн ичинде атайын ушул рейд уюштурулду. Ага шаардык, райондук жол коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлерден башка дагы күч түзүмдөрү тартылган. Манас шаарынын аймагында кайгылуу багыттарында 70тен ашуун кызматкерлер чыгышты түнкү күзөттөргө. Андан тышкары мобилдик топтордон дагы 15тен ашык машина автоунаалар чыгып атат. Бул жерде жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине көмөк көрсөтүү максатында бүгүн Атайын багыттагы полктун Атайын операция отрядынын кызматкерлери дагы кошулган. Жаңы жылды тоосунун алдында укук бузуулукту, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча камтылган иш-чара. Рейдтин жүрүшүндө жол эрежесин бузган бир канча айдоочулар кармалды. Айрымдары атайын ичимдик ичишкендигин аныктоо үчүн текшерүүгө алынып барылып жатты. Жеринде протоколдор түзүлүп, мыйзам чегинде иштер аткарылды. Рейдтин максаты ушу жаңы жылга карата корпоративдер өтүп атат. Ошол себептен айдоочулар мас болуп рулга отурбаган себептен документи жок айдабасын деп, ошол себептен рейдөө мероприятие өткөрүп, усиленный вариант менен жумуш алып барабыз. Белгилей кетсек, Бахус аталышындагы рейд Жалал Абад облусунун бардык район шаарларында өткөрүлөт. Андыктан айдоочуларды жол эрежесин бузбай, эрежени так сактоого чакырышат. Майрам күндөрү болсо күчөтүлгөн тартипте иш жүрөт. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары.